Көчөгөнкү торговлябызды биз сиздер менен $1300 $2500 чейин көтөргөнбүз да, эсте адашпасам да. И в общем достор, көчөгөнү ушундай бир окуя болду. Бизде баланс өзү негизи $3000 чейин уже ашкан болчу. Бүгүн азыр кичине просадка болуп калды, баланс түшүп кетти да. И негизи бирок кайра бүгүн торговлябызда биз VIP чатыбызда кайра кайтардык да. Бардык суммаларыбызды, бардык жоготкондорубузду. Бүгүнкү биринчи сессиябыз жакшы эле болду да. Мынакей 1, 2, 3, 4 сделка, 5 сделка плюс болду. И балансты вроде бы бүгүн жакшы торговля болуп атат. Ошондуктан достор, бүгүн биз сиздер менен счетубузду дагы көбөйтөбүз достор. Бүгүн бизде 13 ноябрда четверг, и вообще понедельникке чейин достор, вообще негизи счетубузду $10,000 чейин көтөрүп коюшубуз керек болот. Бүгүн биз индикатор менен торговля кылабыз. Индикаторго киребиз, и бул жерде MACD деген бар. MACD-ни подключать этемин, и бул жакта настройкасын период 15 коебуз, медленный 23 коебуз да. Все, сохранить кылабыз дагы, и 30 секунддук таймфрейм өтөбүз достор. 30 секунддук таймфрейм өткөндө бизде мынакей астыда линиялар бар, и бул жактан биз пересечениядан ачышыбыз керек болот да. Мисалы азыр давайте бир валютная пара өтөйлү. Мынакей валютная пара AE теневая OTS-тен бул жакта 1 мүнөткө так анти-мартингейлди колдонойлу, $50 1 мүнөткө бул жакта сатууга ача беремин достор. И байкашыбыз боюнча бизде MACD индикаторубуз могул жерде кесилиш болуп атат. Мынакей жашыл линияда, жашыл линия сызык бул жакта кызыл линиябызды кесип өттү да. Значит, бул жакта бизде мынакей бул жерде болду. Бул жерден график кетти астыга да. И значит, бул жерде биздин объемубуз азыр көрсөтүп атат, что бул жакта азыр график астыга түшөт экендигин да. Ошондуктан бул жакта сделкабызды биз сатууга ачабыз да. 1 мүнөт жетишет достор. Биз азыр 30 секунддук эле таймфреймди анализ кылып атабыз, и байкашыбыз боюнча бизде мынакей объемдорубуз дагы азыр кызыл болуп атат да. Ошондуктан биз сделкабызды сатууга ачтык. Мынакей объемдор кызыл болуп атат, и жабылышына бизде 10 эле секунд калды. Давайте байкайлы, сделкабыздын жабылышына кандай болот экен. Ой, опасно, акыркы секундтарда. И 3, 2 и плюс достор. Ох, блин, минус болуп калды. Акыркы секундта бизде 4 пунктка график көтөрүлүп кетип, сделкабыз минуска жабылып калды. Ладно, анда эмесе биз азыр анти-мартингейлди колдонобуз. Жөнөкөй мартингейлди $125 мен дагы бир жолу 1 мүнөткө сатып беремин достор, потому что 30 секунддук таймфреймде MACD-биз дагы деле азыр пересеченияда болуп турат да. Давайте күтөлү, если бул сделкабыз плюска жабылса, биз дальше анти-мартингейл менен торговля кылабыз. Экинчи сделкабызга 1 секунд, и отлично достор. Сделкабызды плюска жаптык. Азыр калькулятордон санай коелу. Доход $240 болду. Минус 120, точнее 125 эмес, 75 кылабыз. И $165 дальше ачат экенбиз. Кайра эле анти-мартингейлди колдонуп торговля кылабыз. Итак, давайте эми болсо кийинки котировкага өтөйүн. Итак, кийинки валютная пара йеменский реал, доллар США болуп атат. Бизде бул жакта пересечение, кесилиш болуп атат. 1 мүнөткө $165 сатууга ача беребиз. Даже бул жакта бизде паттерн двойная вершина болуп атыптыр да. Мынакей биринчи вершина, экинчи то, и бул жакта бизде график дальше астыга көздөй түшүш керек. И биздин MACD индикаторубуз бул жакта кесилишти көрсөтүп атат. Жашыл линиябыз бизде мынакей кесип атат да, кызыл линияны да. И бул жакта графигибиз азыр моундай болуп астыга түшүш керек да. Ошондуктан сделкабызды биз сатууга ача беребиз. Бул биздин үчүнчү сделкабыз. Если бул сделкабыз плюска жабылса, $316 кийинки суммага ачат экенбиз достор. Кийинки сумма кайра эле анти-мартингейл система менен биз кайра полный суммабызды, прибылыбызды дагы жазып сделка ачабыз да. Итак, сделкабыздын жабылышына 10 эле секунд калды, и көрүп тургандагы эле биздин графигибиз биз ачкан опцион туура направлениеге түшүп атат да. Отлично. 5 секунд, и бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Давайте сумманы жазып коелу. $316. Уже баланс $3000 чейин көтөрүп койдук. Плюс-минус $300 зарабатывать эттик. Давайте эми болсо кийинки котировкага өтөйлү да. Кийинки котировка, бирок бул жакта деле ача берсек болот. Мисалы, так, кайрадан эле ушул эле котировка йеменский реалдан бул жактан 1 мүнөткө сатууга ача беремин, потому что достор бизде мынакей емиден эле азыр кесилиш болуп атат да. Бул жакта бизде дагы график түшө турган жака бар да, түшө турган жерлери бар. Мынакей поддержка. Далее бул жакта дагы бир уровень бар экен, и ушул уровеньдерге чейин график түшүш керек. Себептен бул жакта бизде паттерн двойная вершина дагы болуп атыптыр да, мынакей. И бул жактан график азыр астыга көздөй түшүш керек да. Мынакей биринчи уровень бул жакта болуп калат, экинчи уровень бул жакта. Ушул жактарда бизде остановка болушу күтөбүз да. Мынакей биздин MACD-биз дагы астыга көздөй түшүп баратат. Давайте байкайлы. Бул биздин 5-чи сделкабыз, и бул сделка менен биз азыр $606 пайда көрөт экенбиз общий да. Давайте байкайлы. 5 секундная которуп туруп, и ой, опасный болуп жабылып атат. Могул биздин 5-чи сделкабыз да, элчи адашпасам. Давайте карап көрөлү. Так, 1, 2, жок, 4-чү сделкабыз экен достор. 4-чү сделкабыз. И бул 4-чү сделкабыз дагы плюска жаптык достор да. Так, $606 болот эми. Вообще негизинде бул жакта биз MACD-ни карап турганда,
биз вообще графиктин направлениясын билишибиз керекпиз да. Кайсыл тарапка азыр өсүп баратат өзү негизи. Ошону биз көрүшүбүз керекпиз да. Негизинде бул жакта бизде графигибиз да, в целом 30 секунддук таймфреймибизде график бул жакта келип туруп, түшүп тур да, нисходящий тренд болуп атыптыр. Анан бул жерде азыр боковой болуп атат данный момент достор. Боковой эле движение болуп атат. Азыр бизде тренд үстүгө эмес, астыга дагы эмес кетпей эле турат да. Азыр бизде могул ушул коробканын ичинде эле ойноп атат да. Мынакей ушунун ичинде эле болуп атат. Консолидация болуп атат да. Азыр биз ушул жерден мынакей кесилиш болуп атат. Бул жактан 1 минутка $606 сатып беремин. И бул жакта бизде дагы бир уровень бар, астыда. Биздин коробкабыз ушул ичинде болуп атат азыр. Бул ичинде бизде скальпинг болуп атат достор. То есть бул ичинде биз рассматривать эте берсек болот да, покупка карай берсек болот, ама астыңкы уровеньдерден же үстүнкү уровеньден сатууга ача берсек болот да. Бул пока что да. Если бул уровень сразу эле пробой болуп кете турган болсо, анда бул жакта тренд бизде нисходящий болуп уланып калат, моундай болуп. Нисходящий тренд болуп калат да. Вот ошондуктан биз ушул коридордун ичинде пока что биринчи опционубуздарды ача берсек болот. Азыр мынакей MACD-биз дагы бул жакта пересечение болуп атат да, мынакей. Пересекать этип атат и бул жерден биз сделкабызды плюска жаптык и биз общий пайдабыз $1163 болуп атат достор. Болгону 5 опцион менен да. 4 сделкабызды плюска жаптык и 4 сделка менен де биз $1160 плюска чыгып атабыз достор. Балансты уже $3860 көтөрүп койдук. Давайте акыркы решающий сделка ачайлы. $1163 эмес, давайте хотя бы $600 ачайлы, чтобы бардык суммабыз мындай күйүп кетпеш үчүн да, кичине токтойлу и риск менеджментти кичине придерживаться этели да. Бул сделкамды австралиец, новозеландец OTS-тен бул жактан покупкага ача турган момент болуп калыптыр. 30 секунддук таймфреймде бизде мынакей MACD-биз азыр перепроданностьта жүрөт, эң астыңкы уровеньдерде. Бирок бул жакта MACD линиябыз мынакей перепроданностьта жүргөндүктөн бизде мынакей пересечение азыр болуп атат да, мынакей пересечение болуп атат. Бул жерден биз азыр уже покупкага ача берсек болот да. График моундай көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз 1 минутка бул жакта жогору ача беребиз достор. Мынакей индикатор MACD бизде пересечение болуп атат да. Ошондуктан бул жакта биз жогору ачабыз. И могул жакта бизде дагы уровеньдер бар экен. Ушул линияларды да койсок болот. Мынакей линияларды коюп алабыз. Мынакей бизде астыңкы линия поддержки да. Бул жакта возможно бизде треугольник болуп калышы мүмкүн достор. Мынакей линияны коюп алабыз и как раз ушул линиядан график кайтыптыр да. Мынакей технический анализ достор, бул прям точность иштеп атат. Мынакей астыңкы поддержкадан биздин график көтөрүлүп аткан да. Мынакей бир көтөрүлдү, экинчи жолу көтөрүлдү, үчүнчү жолу көтөрүлдү, мынакей азыр төртүнчү жолу графигибиз ушул поддержкадан, линиябыздан график жогору көздөй кетип атат да. И бул сделкабызды биз азыр успешно плюска жаап жатабыз. Давайте 5 секундка которулойлу и сделкабыздын аягын байкайлы. Сонун достор, сделкабызды плюска жаптык и балансыбызды $4412 чейин көтөрүп койдук. Бул санап көргөндө биз $1500 же $1800 пайдага кетиппиз да достор. Бүгүнкү вообще негизи прибыли менде почти $2000 экен да. $2000 чейин көтөрүптүрмүн да. Азыр эми бизде 3-чү сессия команда менен торговля болот. Биздин Telegram VIP чатыбызда сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот достор. Жана бекер обучающий курстарга дагы кошулсаңыздар болот. Ссылканын бардыгы ушул эле видеонун описаниясында болот. Ушул Telegramга өтүп каттап алсаңыздар болот. Бул жакта бардык статистика информацияларды, важный информацияларды ушака биринчи очередь ушака жүктөймүн да. Кирип каттап алсаңыздар болот достор. Бардыгы акысыз. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.